Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар. ЛТРде Билерман Ордо интеллектуалдык оюну жана бүгүн сиздердин назарыңыздарда 7-тур күзгү сериялар. Биз бүгүн оюнду ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн жогорку лигадагы команданын ат салышуусу, тагыраак айтканда, Сагынбек Мамановдун командасы 7-турда телекөрүүчүлөргө каршы ойногону келишкен. Бул команда бүгүн күзгү сериялардын финалына жолдомого ат салышат. Анда эмесе команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү оюнда Сагынбек Маманов чакырылат. Команданын капитаны, Ош Кыргыз-Өзбек университетинин карьераны өнүктүрүү борборунун жетекчиси. Бекжан Осмонов, кесиби боюнча дарыгер, медицина тармагынын кызматкери, жакында эле Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарынан ординатураны аяктап келди. Шамырзаев Илгизбек, мугалим, Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп гимназиясынын мугалими. Насирдин Ахунов, кесиби боюнча энергетик, команда мүчөсү. Дурус Касымов, телевидение тармагынын кызматкери. Жана Нурдинов Иманбек, журналист. Урматтуу билермандар, дагы бир жолу кош келипсиздер. Сагын мырза, команданын даярдыгы кандай, маанайыңыздар кандай? Ушул тууралуу эки ооз сөз. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, саламатсыздар бардык телекөрүүчүлөр. Буйруса командабыздын маанайы өтө жакшы, даярдыгыбыз дагы өтө сонун. Буйруса телекөрүүчүлөргө, жалпы биздин Ордо үчүн, командабыз үчүн ийгиликтүү оюн кылганга аракет кылабыз. Баарыңызга ийгилик. Рахмат. Демек, бүгүнкү оюн Сагын Маманов үчүн да бир өтө маанилүү оюн. Ушул кезге чейин Динара Сапарованын командасы 6-3 эсебинде азырынча жогорку лигага жолдомо алган тагыраагы. Демек, биздин бүгүнкү оюндун башкы демөөрчүлөрү бул Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан Сапат жана биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол атамекендик өндүрүштүк фирмасы. Адал жана таттуу, дайыма жаңы гана. Биз ушул демөөрчүлөргө ийгиликтерди каалайбыз. Телекөрүүчүлөр үчүн оюндун башында суроо берүүнү каалагандар суроо бере берсеңиздер болот. Ош шаары Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо теле оюна деп кат жөнөтүңүздөр. Эсеп азырынча 0-0. Бул команда демек жогорку лигада жана биз биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Демек, биринчи раундга старт берилди. Демек, бүгүнкү оюнда Сагын мырза канча эсепте жеңиш керек деп турасыз болжолдо? Урматтуу алып баруучу, элибизде жакшы сөз бар. Жакшы ниет жарым ырыс дейт. Бирок бүтүн ниет бүтүн ырыс кылалы. Удайым колдосо 6-0 эсебинде жеңиш керек. 6-2, 6-1 биздин пайдалуу жеңгенден буйруса аракет кылабыз. Аракет бизден, калганы Кудайдан жараткан. Айнура Алиева, Ноокат районунун тургуну, силерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1000 сом. Команданын курамында көптөн бери чет жакта жүргөн билермандар бар. Алардын бири Бекжан мырза. Бекжан мырзага оюн ичинде биз бир-эки суроо беребиз. Демек, мен Айнура Алиеванын суроосун окуймун. Урматтуу билермандар, белгилүү сахаба Азирети Аннас радиаллаху анху айтат экен. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биздин үйгө келип сүйлөшүп отуруп,
бир аз эс алганы жатып көзү илинип уктап кетти дейт. Биз үй бүлөбүз менен аябай пайгамбарыбызды сүйчүбүз. Айрыкча менин ата энем пайгамбарыбызга тим эле жанын бергидей болуп аябай жакшы көрчү дейт. Бир кезде пайгамбарыбыз суу болуп тердей баштады. Жана менин апам бир айнек идишке пайгамбарыбыздан тамган терилерди, тамчыларын жыйнай баштады. Аңгыча пайгамбар алейхиссалам ойгонуп кетип, "Эй Умму Сулаймын, эмне кылып жатасыз?" деп сурады. Анда менин апам, "Мен сиздин териңиздин тамчысын жыйнап жатам, жана улаңыздар эмне?" деди. Там ататтан жыйнап атат, аны эмне кылыш мүмкүн да? Касиеттүү болгон үчүн. Бул балким терисинен чыккан Жерге калып кетпесин дегендей мааниде. убал болбосун. Ушул териңиз дагы убал болбосун дегендей. Жок, убалдан башка вариант таппайбы? Кандай вариант? Жерге төгүлбөсүн деген маанидеги кандайга окшогон нерсе. Ал балким ооруп тер деп атабы? Же ооруп атып тер деп атабы? Жыйнап айтып атат. Жыйнап атам жана. Мен сиздин териңизди жыйнап атам жана. Тереленип калбасын деп айтабы кийин. Ошондой мааниге жакында атат да. Жок, эми сыйлаган деп атпайбы өтө? Өтө сыйлаган деп атат. Ошо сиздин териңиз ошол жерге тамып калып, кийин башкалар тебелеп албасын, же отуруп албасын деген. Же ошонун үстүнө жатпайды. Мааниде, ооба. Отурбайды деген мааниде эмес. Пайгамбарыбыз бардык адеп акча. Жыйнап жатам, жана деп. Ошого неме эмес, жыпар жип чыгып турган, балким теринен да жыпар жип чыгып турган үчүн биз аны Андан көрө пайдалана жакшы болот. Ошол тер төшөккө тамып калат дагы, анан ал жерге башка бир отуруп алып же тепселеп алышы мүмкүн да. Жана чогултуп атам, жана аны бирөө тепселеп алуусунан сактап атам. Сагын мырза, ким жооп берет? Ордун алайлы же. Сахаба Аннастын апасы эмне үчүн андай кылды? Сагын мырза. Ордун алайлы. Кандай дейсиңер? 30 секунд. Сагынбек. Урматтуу алып баруучу 30 секунд бонустан убакыт алабыз. Сөздү улаш керек болот. Кетти 30 секунда. Бир иришке чогултуп атат да, иришке чогултуп атат, тер деп атат. Анан Ошону эмне? Эмне кылат? Аны Эми терлегенде эмне болот атам? Терлегенде шамалдап калышы мүмкүн, туурабы? Териңизди чогултуп атам, жок, жана ошо терин чогултуп атканда, агып аткан жерден адам ойгонуп атат. териңизди Ойготуп чогултуп атат. жана Өтө кеч болуп кеттиби же? Көп Же болуп. ойготуп атам деген. Же намаз койготуп атабы? Же намаз Жок, турат. жок ал Жок, вообще тиешеси Жок, жок. ойготуп атат, ойготпойт. Жок, терди кантип жыйнаганда, агып аткан терди жыйнап атканда жаныңа келип ойгоносуң да. Баягы тосуп атат же материалды тийгизип анан кайра эптеп жыйнап атат да. Жыйнап атам жана 30 секунд аяктады. Деши да мүмкүн да. Сагынбек, Жыйнадым жана ким жооп берет? баягы эле го. урматтуу алып баруучу, алгачкы суроого жоопту Илгизбек Шамырзаев берет. Илгизбек. Урматтуу алып баруучу, бул жерде ошол айткан болушу мүмкүн. Мен сиздин денеңизден тамчып жаткан терилерди жыйнап жатам. Жана ошол жерге эгерде сиздин териңиз тамып төшөккө ошол жерде калып кете турган болсо, аны кийин бир адамдар тепселеп албасын же ошол жерге отуруп албасын деген максатта мен аны каалабай жатам деген жоопту берген болушу мүмкүн да. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Билесиздер, пайгамбарыбыздын жанынан бараткан адам, жанынан өтүп кетип жаткан адам, эгерде бир адам жанынан пайгамбарыбыз өтүп кетсе, пайгамбарыбыздан ушундай бир жыпар жыт чыгып турган да. Ал жыт пайгамбарыбыз узап кетмейинче турган. Аннастын үй бүлөсү, айрыкча апасы ушул терини, пайгамбарыбыздан агып чыккан теринин сууларын биз жыпар жыт катары кийимдерибизге шоп жүрөбүз деген. Көрдүңүздөрбү? Жыпар жыт катары колдонобуз деген. Бул пайгамбар болуп атат. Менимче Нурдинов Уманбекте туура вариант бар эле. Эсеп 1-0. Эсеп 1-0. Телекөрүүчүлөр тарапка эсеп ачылды. Нурдинов Уманбек эмнегедир пикирин мындай бир бекемдей алган жок окшойт. Бирок талкууга кошулду. Бул пикир оюн улантылат. Экинчи раунд. Миң сом акчаны биз Ноокат районунун тургуну Айнура Алиевага ыйгарабыз. Телекөрүүчүгө кол чабуулар. Назима Дубашева, Бишкек шаарынын тургуну, силерге каршы суроо жөнүндө суроосунун байгеси 1200 сом. Сиздердин назарыңыздарга адамдар жана бир
автоунаанын турганын байкасак болот. Бул ошол тартылып алынган сүрөт көчөдөн. Мен суроону окуйн. Урматтуу билермандар. Бразилиядагы көрүнүш. Бразилиядагы жаштардын тобу айрым токтоп турган унааларга сиздер көрүп тургандай ушундай түстөгү кагаздарды чаптап салышкан. Активдүү жаштар тобу. Булардын максаты эмне болгон жана бул автоунаалар эмне үчүн чаптап салышты? Кетти. Активдүү жаштар деп атат да. Бразилия футболго тиешеси бар. Дагы кандай? Инвалидти токтогон жерге Мен токтогон машинаны турабы. кошумчалап кетейин. Автоунаанын толук эмес жагын көрсөтүп атам. Толук сүрөтүндө эмне үчүн чаптап салганын көрсөтөм. Кыркылып турат машина. Мүмкүн эмес деген жерге токтоп койгон. Мүмкүн эмес. Жок, анда аркасына тияк чаптамактандачы. Бразилия. Жашыл барактар. Жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерди тосуп коюшу. Эрежени бузуп. Ошол негизи бул жерде алдын тосуп тур да, алдын тосуп. Бир жол эрежесинин знагы Машинаны бар. алдын тосуп. Ошонун астына токтоп койгон. Инвалидтер токтотчу жерде. Негизинен ал Бул көрбөй же болбосо баягы пешеход тепшилеп азмаз өтүп кеткенде ошо машинанын алды тосулуп атат да. Жок, жол эрежесинен башка вариант жокпу. Же бир футболго тиешелүү бир нерселерди чаптаган эмес. Балким футболдун билеттери же жерге токтотулган. Мисалы үчүн неме эмеспи бул? Атактуу адам болсо, атактуу адам машинасы болсо эгерде активдүү жаштар арызын жазгандар бар. ошол таштанды таштаган унааларга барып туруп Бийлик өкүлдөрүнө Таштанды кадагы. таштанды кадагы. жок, бийлик балким бийлик өкүлдөрүнөн кат жазгандыр ошо активисттерчи. Бар атайын. Вакыт бүттү, Сагын мырза. Урматтуу алып баруучу, бул жерде өзүн жооп берген аракет кылайын. Бирок ушундай маалыматтарыбызды так айта албайбыз. Бирок командадан ушундай ойлор чыгып атат. Жол эрежесин бузган. Ошол эле учурда бул жерде майыптар өтө турган же майыптар токтоочу жайга ошол жол эрежесин бузуп машинасын коюп алган адамдар. Ошол жерге гана чаптап элдер нааразычылык көрсөтүп уят кылышкан бул айдоочуну. Сиз кайсы жоопту сунуштайсыз мага? Кайсыны? Ошол эми көбүрөөк ошол жол эрежесин бузган айдоочуну майыттар токтоочу жерге машинаны токтотуп алган. Ошон үчүн аны жана чаттап таштаган. Сен дагы майып болуп кал, сен дагы ушундай көрбөй калсын деген мааниде да. Уят болсун деген мааниде. Демек, бир айдоочу кайсы бир эрежени бузуп, майыптар токтоочу жерге токтоп койгон деген ойду айтып атасыз, Жол эрежесин бузуп. Урматтуу алып баруучу, жаңылышпасак, чет өлкөлөрдө болгондо атайын майыптар үчүн токтоочу жайлар бар да. Мен көбүрөөк ошол чет өлкөдө барып ушундай жерлерди байкаганмын. Бирок мындай нерсеге туш болгон эмесмин. Ошондуктан ал дагы эми жол эрежесин бузуу боюнча болуп атат. Анан көбүрөөк ошол майып адамдар дагы болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту сиздерге азыр мониторго коюп атам. Азыр сиздерге корректировкалап берейин муну. Сапат начар экен. Жооп туура. Майыптар үчүн коюлган жерге кайсы бир айдоочу машинасын токтотуп койгон жана ага ушинтип жазалап кагаз менен чаптап салган. Негизи бул жерге майыптар өтө турган жер. Майыптар үчүн жер. Эсеп 1-1. Эсеп 1-1 жана команда азырынча казынасына 1200 сом жазып турабыз. Бирок бул акча команда утканда гана командага толук түрдө ыйгарылат. Эгер жеңилип калса, команда ыйгарылбайт. Оюн улантат 3-чү раунд. Амантур Нуралы уулу Алабука району тургуну силер каршы турган профиль багасы 1300 сом. Урматтуу билермандар. Илгери Аму дарыянын жээгинде жашаган көпчүлүк ошол жердин тургундары
Аму дарыянын суусун турмуш тиричилигинде кеңири пайдаланышкан. Бирок кышкысын ал жердеги суу тоңуп калган. Аялдар алгач сууга барардан мурда өзүнүн ашканасына кирип бир нерсеге өзгөчө маани берген. Эгер ошол нерсе тоңбой калса, анда сууга барышкан. Эмнеге маани беришкен? Урматтуу алып баруучу, мөөнөтүнөн мурда жооп бар. Командабыздын атынан Илгизбек Шамырзаев жооп берет. Илгизбек. Урматтуу алып баруучу, ашканадагы ошол нерсеге маани беришкен. Эгерде ал тоңбогон болсо, дарыяда тоңбогон болуп эсептелинген да. Бул жерде негизги тамак ашка пайдалануучу май. Биз билебиз, май анча-мынча суукка тоңо бербейт. Эсеп 2-1. Жоқ тура. Команданын үнөндө 1 минута бүтүндөй калды. Бир упай алдыга чыгып атат. Оюн улантылат. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Кыргызстанда тоңгон көлдөр кайсылар? Илгиз. Тоңбогон көл кайсы, тоңгон кайсы? Кыргызстанда мен билгенден ысык көл тоңбойт. Анан тоңгон көлдөр Сарчелектин четтери тоңсо керек. Сарчелек бүтүндөй эле тоңот. Ооба. Суу катуу болгондон. Аскат Турсункулов, Кара Суу районунун Мады айылынын тургуну. Билим берүү тармагынын кызматкери. Сиздерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1400 сом. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар, жылдын 4 мезгили бар. Барыбыз билебиз. Бул кыш, жаз, жай жана күз. Урматтуу билермандар, эми сиздерге суроо. Ушул ар бир мезгилдин аталышын кандайдыр бир өзгөртүү менен, ушул жазылган, мисалы үчүн кыш, жаз, жай, күз аталыштарын өзгөртүү менен өз ошол учурдагы боло турган кубулуштарды токуп бериңиздер. Кыш, жаз, жай, күз. Ушул сөздөрдү өзгөртүү менен кантип өзгөртөсүңөр, аны өзүңүздөр билесиңер. Бирок ошол мезгилине туш келген окуялар чыгыш керек, токуш керек. Кетти минута. Мен суроого жакшы түшүнбөй калдым негизи. Суроону кайталап бериңизчи. Көпчүлүгү түшүнбөй калыппыз. Ар бир мезгилдин аталышын өзгөртүү менен, мисалы үчүн кыш деген сөз өзгөрүш керек, бирок ошо өзгөрүүдөн бир маани чыгыш керек, кышка тиешелүү бир ой чыгыш керек. Жазга дагы, жайга дагы, күзгө дагы. Кетти минута. Кыш. Кар дагы. Мындай жаз. Баягындай эмеспи? Мисалы, Жок, күз. кыштоо, кыштоо, кышында кыштоо, жайында жайлоо, күзүндө күздө, жазында Дагы убак кетирбейли. кандай? Жок, ушундай болушу мүмкүнбү? Мисалы кышында кыштоо үчүн кыштоого түшөбүз, жайында жайлоо үчүн жайлоого чыгып кетебиз. Жазында жарышабыз, күзүндө күрөшөбүз. Анда кандай? Кыш. Ошо өзгөртүштөр экен эми. Буба, борон, ошондой нерселер. Жамгыр, өзгөртүп, мисалы үчүн кышты кар десек, кыш эске келиш керек. Жаз десек жамгыр кылышыбыз керек. Жолу күз болсо жалбырак. Анда жаз дегенде жайды күн деп коюш керек. жандан өтөт. Дагы. Күз макал лакаптарга чыгып атат эми бул жерде. Мына 3 тамгадан турган сөздөрдү өзгөртөт турубуз. Кыш, жай, күз, кыш, жаз. Суроонун эмесине жакшы. Жана 30 секундда суроонун. Сагын мырза ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу. Мен айткан нерсе жаз, мисалы үчүн, Сагын. Жаз 3 тамгадан турат, Ушу өзгөрүш керек. 3 тамга. Өзгөрүш керек. Ким жооп берет? Өзгөрүш. Урматтуу алып баруучу, биз 1 минут 30 секунд. 1 минут. Урматтуу алып баруучу, биз 30 секунд убакыт алабыз. Кет 30 секунд. Кыш. Бирок бал тамак күзүндө пышты үз, жайында ай эмне бул? Ай эмне? Жаз дегенде неге жаз аз туруп атат? Тез өтүп кетет. Февраль кайсы айга кирет? Февраль.
Февралда 28 балы бар. Жаз аз болып қалды. Жайға табайлы, жайға. Жайында міне ай. Жайында бая күн менен түн баяғы. Ай ұзын. Жайда ай толық көрінөбү. Жоқ, бір сөз жасағыла деп атат. 30 секунд аяқтады. Сағынбек. Билдириш керек деп атат. Сағынбек. Ким өзгөртүп чечмелеп берет? Ордон жардам ала алабы же ошо боюнча кандай дейсиз? Бардык сөз катыш керек бе? Ордон Тамга. Сағынбек, уақыт тар. урматтуу алып баруучу, командабыздын атынан илгиси дурус эмне? Урматтуу алып баруучу, командабыздын атынан Дурус Касымов жооп берет. Дурус. Бисмилlah деп баштайын. Урматтуу алып баруучу, мектептеги балдарча ойлонуп, окуучулардай ойлонуп, ушул жоопко токтолдук десек болот. Кыш эми өзгөртүп келсек, иш деген сөз чыгат экен. Шык деген сөз чыгышы мүмкүн. Ыш деген сөз чыгышы мүмкүн. Ыш деген сөз чыгат. Эми ыш деген көмүр жагып, отун жагып ыш болгон мезгил, бул кышында гана болот. Жаз жыын алып койсок азчылык, баягы малдардын тартышчылык, бардык нерсе түгөнгөн мезгил, азайган мезгил. Жайда ай деп койдук эми. Ай менен күндүн теңелиши, же болбосо ай жайындасы билебиз, күн ачык мезгилде айдын толгону толук көрүнөт, башка мезгилдерде булуттан көрүнбөй калышы мүмкүн деген ой дагы бар. Ал эми күздө бышыкчылык, үз деген сөз, бары бышып, үз ушундай. Жаш балдарча ойлонуп, чоңдорчо таптыңар. Жооп тура. Ошого жаман кыйналды. 3-1 эсеп. Өзгөртүш керек дедим. Эң кызыгы бул жерде жай. Жана талкуу учуруна ай деп берди го бирөө. Жай ай деп, ошол айдын толуп турганы, күндүн ысыгында айдын толуп турганы, ушул жайдагы бир керемет бир белгилеп берип тур. Ушул телекөрүүчү өзү ойлоп тапкан суроо экен, өзүнүн мындай ойлоп тапкан суроо экен. Оюн улантылат. 5-чи раунд. 1400 сом команданын казынасына азырынча жазылып турат. Демек 2600 сом азырынча команданын казынасында бар. 5-чи раундда кимдин суроосу? Амантур Мирлан уулу, Токмок шаарынын тургуну, сизге суроо берген. Суроосун бересиз 1500 сом. Урматтуу билермандар, барыңыздарды мониторго көңүл буруга чакырамын. Коркунучтуу кинофильм деп ойлобоңуздар. Бирок бул эмненин жарнамасы? Минута кетти. Мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Командабыздын атынан Насирдин Ахунов жооп берет. Насирдин. Урматтуу алып баруучу, сүрөткө жакшы көңүл бура турган болсок, бул Америка же Африкалык бир кара терилүү адам оозун ачып турганда, мындайча айтканда тил жагынан Кытай, чыгыш элинин бир өкүлү мындайча айтканда. Бул тил курсу, мындайча айтканда тез убакта ошол Кытай тилин үйрөтүү курсу. Тез убакта. Сиз өзүңүз кайсы тилди билесиз? Мен бир кайча тилди билем, бирок кыргыз тилди эң жакшы билем. Эми жооп тура. Корей тилине барабыз. Жооп тура. Тил курсунун жарнамасы. Amma çok Türkçe ekibini biliyorsunuz. Esep 4-1. Esep 4-1. Насирдин мырза, эми чет тилди айтыңыз, кайсы тилди билесиз? Англисче бираз чалабычык билебиз, орусча экөөнү аралаштырып, түркчө, анан кийин бордо сөз, бекозак, түркмөн, анан азери, гагавуз дегендей. Жакшы билген тилиңизден бир корей сөз сүйлөңчү, жакшы билген билден бир экөө сөз. Билерман ордодо жакшы ойноймун деген сөздү айтыңызчы, кайсы тилде айтасыз? Биринчиде дегенде
Türkçe aytıp koyayım. Bu televizyon oyunda ben çok iyi oynamaya çalışıyorum ama sonuç birazdan belli olacak. Ийгилик сизге. Oyun улантылат 6-cı rauнд. 6-cı rauнд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроо жөнөтүүнү улантсаңыздар болот. Facebook'ta Bilerman Ordo, Instagram'da Bilerman Ordo. Instagram баракчабыз жакында ачылат. Bilerman чекит түбү күчүкчө mail чекит туру биздин электрон тарегибиз. Кат аркылуу болсо, менин көчөсү 330. Кимдин суроосуна келди? Александр Герасименко, Новочебоксарск, Россия. Урматтуу билермандар, Теодор Рузвельттин сөзүн улаңыздар. Жаман жетекчи эмне кылышты билет дейт. Ал эми мыкты жетекчи кетти минут. Эмне кылышты үйрөтөт? Барбы? Жок, талкуулай берели. Не деген вариант? Жаман жетекчи эмне кылышты билет, жакшы жетекчи аны үйрөтөт. Жакшы жетекчи аткара алат. Аткарат. Жаман жетекчи Мына жаман жетекчи эмне кылышты билет. Билет жакшы жетекчи ошол нерсени аткарат. Аткарат. ушул деди. Ооба. Же башка вариант. Эмне мына жаман жетекчи эмне кылышты билет, бирок аткарбайт да. Билет бирок Билет аткарбайт. аткарат. Билет аткарат. Жок, жакшы жетекчи билет үйрөтөт, аткарат. Жаман жетекчи. Кыска эле сөйлөш керек. Жаман жетекчи Жаман жетекчи билет, жакшы жетекчи үйрөтөт, аткарат. аткарат. үйрөнүп аткарат. Жок, жетекчи аткарбайт, аткартат да. Аткарат. Билет, Жетекчи аткартат. Бул жерде жаман жетекчи билет. Эмне билет? Иш аткарууну. билбейт деген сөз жок. Жаман жетекчи эмне кылыш керек экен? Билет жакшы жетекчи билет, Жакшы жетекчи балким үйрөтөт. Жок, үйрөтөт, аткарат экөө бир эле нерсе. Бири-бирине байланышат. Билип туруп, бирок бир нерсени аткарбаган эң Шагынбек, ким жооп берет? Ордо тынчтанабыз. Кандай? Асыр мырза шанчтуу эле. Ашын бересиңби? Токтоло беребиз. Сагынбек, 3 секунда. 1. Урматтуу алып баруучу, командабыздын атынан Насир Нахун жооп берет. Насирдин Ахунов. Насылсыз? Çok şükür iyiyiz. Şimdi bu cevabı da doğru versek daha da iyi olacağız inşallah. Theodor Roosevelt aytқан сөзү мындай болушу мүмкүн. Жаман жетекчи эмне кылыш керек экенин билет, жакшы жетекчи ошол нерсени аткарат. Ошол нерсени аткарат Ооба. деп ойлойсуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Сиз өзүңүздүн мекемеңизде азырынча жетекчи эмессиз, Жок, эң төмөнкү эме даражадагы кызматкер десе да болот. Туура жооп. Жаман жетекчи эмне кылышты билет, ал эми мыкты жетекчи ошол нерсени көрсөтүп берет. Жооп туура. 5-1 esep. Esep 5-1. Жогорку лигадагы команда финалга атсалышып жатат. Азырынча абал жакшы команданын абалы. Жана биз 7-ci раундга старт беребиз. 7-ci раунд. Бекжан мырза, оюнга көптөн бери келе элексиз. Санкт-Петербургда кандай болду ординатура? Эң биринчиден эң жакшы болду деп айта алам. Анткени Санкт-Петербург шаары эли өтө жөнөкөй, өтө жакшы эл. Мен барып көрдүм, ошондой бир жакшы сыйлаган, жакшы бир инсандар менен тааныштым. Жана ординатурада өтө мыкты өттү. Кайсы багыттасыз сиз? Меники жүрөк кан тамыр хирургиясы. Ого, Кыргызстанга аябай керектүү дарыгер турбайсызбы? Буюрса. Кыргызстан биринчи орунда жүрөк оорулары деген чынбы ушул? Бекжан? Жүрөк оорулары Кыргызстан жүрөк оорулары боюнча дүйнөдө биринчиби билбейм, бирок жүрөк оорулары дүйнөдө биринчи оорулардын ичиндечи. Бардык оорулардан биринчи эмес, турат. бардык эле жерде жүрөк оорулары жана жүрөк ооруларынын кесепетинен адам өмүрүнүн сапатын кетиши же кыйылышы эң биринчи орунда турат. Жүрөк оорулары биринчи орунда турат.
Сизге ийгилик, ушу жүрөк ооругандардын санын азайтып, жүрөктөрүн сакайтууга себепчи болуңуз. Азамат Каныбек уулу Өзгөн району Куршап айылынан силерге каршы суроо берген. Суроосунун байгеси 1700 сом. Жүрөк эмнеге ооруйт экен? Биле алдыңызбы, Бекжан? Жүрөк эле эмес, деги эле адамдын баардык жери нафсиден ооруйт экен. Мен байкашым боюнча. Себеби баардык эле нерсе холестериндин көтөрүлүшүнөн, сахардын, диабеттин көтөрүлүшүнөн, инфекциянын баары ооздон жугат, баардык нерселер ооздон кирген нерседен болот экен. Жана баягы образ жизни деп коет. Активный образ жизни жок болгондо, жалкоолуктан. Жалкоолук менен нафсинин ачылгандан. Азыр ушу курсак токтуктан да көп адам ооруп калып атат дейт. Ушул чынбы? Курсак токтуктан мен өзүбүздүн кесиптен айтышым мүмкүн. Эгерде адам өтө эле курсагын көп тойгозуп неме кылса, отуруп жатса, жүрөктө сөзсүз экстрасистолия деп коет, же аритмия деп коет. Аритмия болот. Жүрөк оорулары дагы болот. Ошол жакта жүрөк ооруганын сезет. Бирок жүрөк ооруган эмес анын. Бирок курсагы ток болуп өтө эле тойгозуп жатып алган адам өзүнүн жүрөгү тарабынан ооруну сезет. Эгерде жүрөк оорубаса делечи. Себеби ашказан көтөрүлүп жүрөктү кыйнайт деген. Кыйнайт. Суроо. Пайгамбарыбыз жөнүндө. Пайгамбарыбыздын эң жакын 4 халифи бул кимдер? Абу Бакир Сыддык Азирети, Омар Азирети, Азирети Осмон жана Азирети Али радиаллаху анхулар. Шулар эң жакын 4 халифтери жана сахабалары. Эң улуусу Абу Бакир кең пейил жана соодагер болгон. Бардык байлыгын дин жолунда короткон адам. Азирети Умар өжөр, айткандан кайтпаган жана адилеттүү адам болгон, жетекчи болгон. Азирети Усман болсо өтө бай жана жумшак адам болгон. Аны менен сүйлөшкөн адам убакыттын кандай өткөнүн байкабай да калган. Эми сиздерге суроо, 4-чү халиф Али кандай адам болгон, ага кандай сапат берилген? Кетти минута. Берешен эмес. Али разияллаху анху акылдуу болгон. Булчу эч качан бул жаштыгынан акылдуу болгон. Исламга киришинен мурун акылдуу болгон. Болду. Исламга киргенде билесиңби? Баягы акылдуу. Эң татаал суроолорго жооп берген. Али разияллаху анху немеге исламга кириште дагы пайгамбарыбыз дават кылганда ал айткан бир күн ойлонуп келип, анан айткан ыраазычылыгынчы. Башкалар ошол ордунда көп суроолорго ошол көп кыйын татаал суроолордо ошо жооп берген. Илимдүү болгон үчүн Имам Али да бекерен айтпаса керек. Дагы бир илимдин баягысы деген наам барбы өзүнүн? Эрктүү болгон, мындайча айтканда. Дагы шартламалыктай беребизби? Баягы канча бир санды дагы ошо бөлгөн да, баягы калдыгы жок бөлүп бер дегенде бөлүп коюп анан баягы мусулман кылып койгон. Илимдүүлүктүн белгиси да. Ошол вариант. Акылдуу. Жок ошол эле го. Токтой берейин, да? Күчтүүлүгү, Сен өзү жооп бер. илимдүү. Бирок туура жооп берсе Духовный күчтүү болбосо, булчуң күчтүү да болгон. Өзүң жооп бересиңби же мен жооп берейинби? Сагынбек ким жооп берет? Бекжанга берейин. Урматтуу алып баруучу, ординатордан бүтүп келген Бекжан инибизге жооп, Бекжан Осмон жооп берсин. Сиздин сурооңуз. Бекжан Осмонов. Азирети Алиге кандай сапат берилген? Азирети Али разияллаху анхуга биз билишибиз боюнча, эгерде бирөө сапат берип чыккан болсо, аны биз билбешибиз мүмкүн. Бирок сиз айтып келген, сиз айтып келген тартип боюнча, анан биз билген Али разияллаху анхунун өмүр баянынан билгенибиз боюнча, Али разияллаху анху өтө акылман жана өтө неме болгон, коркпогон. Жок, мындайча айтканда жүрөгү коркпогон, баатыр болгон. Акылман жана баатыр. Биринчи акылман дегенибиздин себеби бул Али разияллаху анху исламга киргенде дагы баягы башкаларга окшоп бир даават менен бир айткан жерде дароо кирип кеткен эмес. Бир күн ойлонуп келүүгө уруксат сурап, ойлонуп келип, андан кийин кирген. Баатырлыгы баягындай жүрөгүн коркпогондугу боюнча көптөгөн согуштарга катышкандыгы күбөлүк берет жана пайгамбарыбыздын ордуна ошол пайгамбарыбыз Меккеден кеткен түнү ордуна жатып калгандыгы дагы күбөлүк берет деп ойлойбуз.
илим калгасына чыкчу экен. Акылман болгон. Түшүнүктүү жооп кабыл алынат. Сиз кайсы бирине өзгөчө баа бересиз? Ушул 4 сахаба. Мен акылмандыгына көп баа берем. Жок, 4-өсүнүн кайсы бири? Абу Бакир, Усман, Али, Омар. Мисалы үчүн мен Абу Бакир Сыдык разияллаху анхуга өтө баа берет элем. Сиз жеке өзүңүз, Өзүм, жеке өзүм. Пайгамбарыбыз бул 4-өсүнө көптөгөн насааттарын берген. Жол башчы болушту ошонун негизинде. Жана бүгүнкү оюнда туура жоопту айтуу менен 6-1 эсебинде Сагынбек Мамановдун командасы финалга жолдомо алды. Али радиаллаху анху балбан киши болгон, баатыр киши болгон. Көптөгөн согуштарда өзүнүн баатырдыгын көрсөтүп, көптөгөн насааттарын, кеңештерин айтып, тарыхта калган. Демек, 6-1 эсебинде Сагынбек Маманов финалга жолдомо алды. Демек, бул деген Динара Сапаровдун көрсөткүчүнөн жогору турат. Жана азырынча Сагынбек Маманов финалга жолдомо алган командалардын саппашына чыкты. Биз азыр эсепти эми оңдойлу. Демек, урматтуу билермандар, Сагынбек Мамановдун командасы демек 6-1 мынакей биз көрсөтүп атабыз. Сагынбек Мамановдун көрсөткүчүн. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, акыркы көрсөткүчтөр ушулар. Демек, бир гана оюн калды. Эмилбек Бакановдун командасы Бишкек шаарынан келип ойнойт. Ал команда кандай көрсөтүш көрсөтөт? Эгер 6-1 болсо, эки команда дагы ат салышат ортодо. Демек, Сагынбек мырза, кайсы суроо мыкты суроо болду? Тандаңыздар. Урматтуу алып баруучу, дароо айта берелиби? Айта бериңиздер. Биринчиден, жараткан чексиздүүлөр болсун. Ушундай ийгиликке жеткирген, ушундай зем берген, мыкты команда өрген биздин командабызга. Анан буюрса, билерман клубу өнүксүн. Урматтуу алып баруучу, сизге дагы чоң ийгиликтер каалайбыз. Ушундай Кыргызстаныбызда, керексе Орто Азияда таанылган билермандар, акылмандар чыксын. Биздин билермандар клубунан мына биз аябай кубанычтабыз. Эски билермандар, Тагыра Бекжан мырза чет өлкөдөн келип, буюрса ишенебиз, Иса Акмайттай болуп Орто Азияга, дүйнөгө таанылган күчтүү дарыгер болот деген ишеничтебиз. Дурус мырза командада аябай чоң орду бар. Ушул лекалдада касымовдор өтө ал жерде аброй бийик болсо, бизде дагы Кудайым Кыргызстанда дагы мыкты болот деген ниеттебиз. Илгиз Шамырзаев өтө интеллектуал бийик, аракетте мыкты жигиттердин бири, командада орду чоң. Насир Нахунов Жалал жергесине атайын келип, алыстан атарып жер карытып, бирок атайын команда үчүн күйүп жанып, мыкты патриот жигиттердин бири. Ошол эле катарда мына жаш өсүп келе жаткан биздин Уман Нурдинов деген команда мүчөсүнүн орду бар. Буга чейинки да Мелис Музулман, Идрис Айтбаев, Шарман Мамисаковдордун орду аябай чоң команда үчүн. Бир канча биздин билермандар, аларды айтып койбосок болбойт. Анан мыкты команда боло беребиз. Кудайым колдосо, эң мыкты суроо деп Назима Дубашева деген аябай күчтүү биздин телекөрүүчүбүз бар. Байкап жүрөсүз, көптөгөн командалар билермандар клубунда кыйналышат суроолорунда, бирок Алла Тааланын насип этип мына көптөгөн суроолоруна биз жооп бердик. Мына бүгүн дагы жооп таптык. Демек, Назима Дубашеванын майыптар боюнча тууралуу суроосу. Жол эрежеси боюнча деди. Жол эрежесин Кыргызстанда сакташыбыз керек. Биз дагы ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ар дайым сый мамиле кылышыбыз керек. Алымдарга, акылмандарга мамиле болуп, Кыргызстаныбыз ошондо гана аң сезим өзгөрсө, баарыбыз өзгөрөбүз. Чоң рахмат. Демек, команданын ою боюнча Назима Дубашеванын суроосу мыкты суроо болгон. Биз куттуктайбыз. Бул телекөрүүчүнүн суроосу ушул Бразилиядагы майыптар үчүн берилген жерди ээлеп алган мындай айдабы жок айдоочуларга эскертме берген жаштар тууралуу болду. Биз бул телекөрүүчүгө мыкты суроосу үчүн 500 сом акчаны сыйлыкка катары беребиз. Бүгүнкү команданын жалпы утушу, демек, акчалай утушу 8700 сомду түздү.
жакында эле мына ушул Сагынбек Маманов өзү иштеп жаткан университеттин дагы айта кетели, аны 25 жылдык юбилейи болду. Оштогу Кыргыз Өзбек университетинин 25 жылдык юбилейи болду. Жана ошол мааракеде биз да катыштык. Сагынбек Мамановго жогорку кеңештин төрагасы ыраазычылык баракчасын тапшырды. Биз ушул учурдан пайдаланып Сагынбек мырзаны ушул сыйлыгы менен куттуктап коелу. Бул акыр эмес, дагы көптөгөн сыйлыктардын ээси болуңуз. Ийгилик сизге. Демек, ал эми билерман Семетей мырза, сиз бүгүнкү оюнда кайсы билерманды баалай алдыңыз? Урматтуу алып баруучу, бүгүн абдан жемиштүү оюн болду. Биз ушул жыйынтыкты күткөнбүз. Анткени команданын мурунку ойногон мыкты оюнчулары кайра келип, өздөрүнүн командасына кошулганы бул ийгиликтин жарымы болчу өзү. Негизи команда абдан күчтүү. Эми бул күчтүүлөрдүн арасынан күчтүүдү тандаш өзү эң татаал маселе экен. Ошондуктан мен жаңылбасам керек, эгерде ушул акыркы жоопту туура тапкан Бекжан мырзаны мыкты билерман деп тапсак. Бекжан Осмонов. Демек бүгүнкү оюнда активдүүлүгүн көрсөттү. Бекжан мырзага дагы биз башкы демөөрчү атынан 500 сом сыйлыкты ыйгарабыз Бекжанга. Урматтуу алып баруучу. Бектур мырза. Жалал Абад командаларынын атынан дейлим, үчөө катар ойноп атабыз, бирок ошол сыздан бүгүнкү иш-чарага карата кыскача пикир. Негизи жеңиш буюрса керек эле, бул команда качандан бери келип аткан ардагер командалардан, мүчөлөрдөн кайтып келген өтө кубанып атабыз. Бул жакта Нуруске турат, бул жакта өзүбүздүн досубуз келди, кайрадан окуу билимдерин арттырып дегендей. Оюн чындан башында такалуу менен жакшы башталды. Анан биз мыкты билерман катары бул жакта сунуштайт элек негизи. Насирдин Акунов. Бул деле негизи басым берүү тармагынан мен бери өтүп кетем. Бул жакта 2 суроого жакшы аракет кылып, анан жаш балдарча болсо дагы деп уялуу менен жооп бергенмин, бирок баягы иш эмеспи деп туруп Дурусбек байке дагы жакшы бир идеяны таштоо менен команданы дух берип жакшы алып чыгып кетти. Бул мен комментарий гана эми баягы. Туура айтасыз. Оюнчуну байкем Бекжан менен токтосок да болот, менин пикиримде бул. Демек, бүгүнкү оюн ушуну менен жыйынтыкталды. Бектур мырзанын баягы Насирдин Акунов жөнүндөгү оюндагы мен туура эле көрөмүн. Насирдин мырза ошол эң жакшы бир варианттарды айтты. Насирдин мырзага дагы биз ушу 500 сом сыйлык катары беребиз. Демөөрчү тарабынан узактан келип атат, анысын да эске алалы дегендей. Азыр болсо биз биздин ширингтерди тапшырып коелу. Барбол фирмасынан адал жана татуу ширингтер бул командага белек катары берилет. Кабыл алып коюңуздар. Жана биз акчалай сыйлыкты тапшырып коелу. $9,000 сом Сагынбек мырза, кабыл алып коюңуз. Команданын утушу. Башкы демөөрчүбүз Араван цемент заводунан силерге бул акчалай сыйлык кут болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү оюн жыйынтыкталат. Кайрадан көрүшкөнчө ассалому алейкум, аман болуңуздар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Режиссердук топко дагы, техникалык топко, операторлорго мен ыраазычылык билдирем.